Социалдык тармактар заманбап дүйнөдө негизги маалымат алуучу жана пикир алмашуучу мейкиндик болуп калды. Кыргызстанда дагы күн тартиби социалдык тармактарда белгиленип, коомдук пикирлерди алуу ошол мейкиндиктерде жаратылууда. Ошол эле маалда өлкөдөгү тигил же бул маселе боюнча же белгилүү бир адамдардын тобу тууралуу троллдор, фейк аккаунттар жана боттордун жардамы менен жасалма пикир жаратуу аракеттери болуп келет. Детектор берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында Facebook социалдык тармагында көз карандысыз медиалар, оппозициячыл маанайдагы саясатчылар жана жарандык активисттер тууралуу терс пикир жаратуу менен алектенген фейк аккаунттар тууралуу кеп кылабыз. Мисал катары ушул жылдын 28 майында Бишкектин Ленин районунда өткөн шайлоонун алдында айрым талапкерлер тууралуу каралуучу билдирүүлөрдү тараткан аккаунттарды талдайбыз. Бишкек шаарынын номер 26 Ленин 1 мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин шайлоо өнөктүгү башталгандан кийин Facebook'та айрым талапкерлерди каралаган билдирүүлөр тарап жатты. Фейк аккаунттардын чабуулуна кабылган талапкерлер Өмүрбек Субаналиев, Акыл Айтпаев, Равшан Жээнбеков, Илгиз Шаменов, Эртай Исаков жана Максат Кунакунов болду. Белгилей кетсек, талапкерлер Равшан Жээнбеков, Акыл Айтпаев жана Илгиз Шаменов өткөн жылы Кемпир Абад иши боюнча массалык башаламандык уюштурууга шектелип кармалып, азыркы күнгө чейин тергөө абагында жатышат. Эми бул талапкерлерге кимдер чабуул жасаганын карап көрөлү. Темирбек Эшимбеков достугунда 5000ге жакын колдонуучу бар Facebook'тагы активдүү фейк аккаунттардын бири. Башкы бетинде Карышкырдын сүрөтү турат. Буга чейин монгол актёрунун сүрөтүн колдонуп келген. Темирбек Эшимбеков май айынын ортосунан тарта жеке баракчасында башка аккаунттардын депутаттыкка талапкер Равшан Жээнбеков, Акылбек Айтпаев, Өмүрбек Субаналиев, Илгиз Шаменов жана Данияр Тербишалиевди каралаган билдирүүлөрүн бөлүшүп келген. Бул аккаунт булардан тышкары Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаровду, активист Тилекмат Куреновду, Кемпир Абад иши боюнча кармалгандарды, мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматованы, журналист Канышай Мамыркулованы, иликтөөчү журналисттер Али Токтокунов менен Болот Тимировду, Азаттык радиосун, Политклиника медиасын, Кактус медианын негиздөөчүсү Дина Маслованы каралаган билдирүүлөрдү дагы байма-бай бөлүшүп турат. Темирбек Эшимбеков дээрлик бардык билдирүүлөрүндө кастык тилин жана сөгүнгөн сөздөрдү колдонот. Эгер депутат Тазабек Икрамовдун социалдык тармактарда сөгүнгөндөрдү айыпка жыгуу сунушу өтүп, мыйзам кабыл алына турган болсо, эң көп айып пул төлөгөн дал ушул аккаунт болсо керек эле. Шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө жогоруда айтылган талапкерлерге негативдүү образ түзүүгө активдүү катышкандардын бири Сапар Назаров. Ал чабуул жасаган талапкерлердин арасында Эртай Исаков менен Максат Кунакунов да бар. Бул аккаунт жеке баракчасында көп активдүү болбогону менен түрдүү тайпаларга белгилүү бир адамдарды каралаган билдирүүлөрдү жазып таратат. Өзүңүз байкагандай эле башкы бетинде активист Тилекмат Куреновдун сүрөтүн коюп алган. Аккаунттун ээсинин өздүгүн тастыктай турчу башка маалымат же сүрөт жок. Бул аккаунт ушул жылдын март айынан баштап иштей баштаган. Анын негизги бутасы ошол эле Кыргызстандагы көз карандысыз медиалар, бейөкмөт уюмдар, эркин журналисттер. Мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматованы каралоо өнөктүгүнө дагы активдүү катышкан. Бул өзүн Нургазы Айдарбеков деп тааныштырган келишимдүү жигит чынында бурятиялык Игорь Буянтуев. Ал 2019-жылы эркектер арасындагы дүйнөлүк сулуулук сынагына Орусиянын атынан катышкан. Бирок 2020-жылы ал Facebook'та Нургазы Айдарбеков деген ат менен пайда болуп, 2022-жылдан бери Кыргызстандагы активисттерди, журналисттерди жана оппозициячыл маанайдагы саясатчыларды каралаган билдирүүлөрдү жазып келет. Белгилей кетчү нерсе, бул аккаунт Кемпир Абад маселеси көтөрүлгөн учурдан тартып активдүү иштей баштаган. 28-майда Бишкектин Ленин районуна өткөн шайлоонун алдында Нургазы Айдарбековдагы талапкерлер Өмүрбек Субаналиев, Эртай Исаков жөнүндө кастык тили менен билдирүүлөрдү жазып, түрдүү тайпаларга таратып турду. Эми алыс кетпей эле Нургазынын Facebook'тагы достору менен тааныша кетели. Мисалы, бул жерден Данияр Ибрагимовду карап көрөлү. Анын баракчасында башкы сүрөт катары Михаил Фрунзенин бюсту турат. Ага чейин якутиялык аткаминер Николай Фоминдин сүрөтүн колдонуп келген. Бир гана айырмачылык, Данияр сүрөттүн үстүнө Кыргызстандын желегин чаптап койгон. Ага дагы эмнегедир талапкерлер Равшан Жээнбеков, Акыл Айтпаев, Эртай Исаков, Өмүрбек Субаналиев, Данияр Тербишалиев, Максат Кунакунов деген талапкерлер жакпай, шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө бир катар каралоочу билдирүүлөрдү бөлүшкөн. Ага чейин активист Тилекмат Куреновго, мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматовага, депутат Адахан Мадумаровго, Азаттык, Политклиника, Кактус медиаларына чабуул жасап келген. Нургазынын дагы бир досу Дамир Байболотов. Бул аккаунт өзүнүн жеке баракчасында көп актив
активдүү эмес. Бирок Facebook'тагы түрдүү тайпаларда кемпир-абад ишине байланыштуу кармалгандарды, көз карандысыз медиаларды, эркин журналисттерди, оппозициячыл саясатчыларды каралаган билдирүүлөрдү таратып келет. Шайлоонун алдында жогоруда саналган талапкерлерге негативдүү образ түзүү өнөктүгүнө дагы активдүү катышкан. Өзүн Дамир Байболотов деп атаган бул аккаунттун башкы бетинде интернеттен алынган сүрөт турат. Бул фейк аккаунттар реалдуу колдонуучулардын образын түзүүгө колдон келишинче аракет кылышат. Мисалы, Дамирдин урдалган сүрөтүнүн алдына Нургазы Айдарбеков «Красавчик досум» деп комментарий калтырып кеткен. Монгол актеру, бурятиялык модель, якутиялык аткаминер менен тааныштык. Кыргыз тилдүү фейк аккаунттардын арасында коңшу Казакстандын жарандарынын бетин жамынгандар да карбын. Келгиле, алар менен да таанышып алалы. Бул өзүн Гүлнура Эрмекова деп атап алган аккаунт. Гүлнура баракчасындагы жеке маалыматтар бөлүмүндө 1968 жылы 13 январда төрөлгөм деп көрсөткөн. Бирок башкы бетинде 25 жашар кыздын сүрөтү турат. Туура, ал бул сүрөттү уурдап алган. Гүлнуранын баракчасынын башкы бетинде турган сүрөт 2019 жылы ВКонтакте социалдык тармагындагы Казакстандын сулуу адамдары баракчасына жарыяланган. Бул аккаунт 2022 жылы октябрдын аягында пайда болуп, ноябрдан тарта активдүү иштей баштаган. Белгилей кетсек, дал ушул убакта кемпир-абад ишине байланыштуу жапырт камоолор болуп, камалгандарды социалдык тармактарда каралоо өнөктүгү башталган. Гүлнура ошондон бери оппозициячыл маанайдагы айрым саясатчыларга, активисттерге, көз карандысыз медиаларга жана журналисттерге негативдүү образ жаратуу менен алектенип келет. Бишкектин Ленин районунда өткөн шайлоонун алдында дагы талапкерлер Равшан Жээнбеков, Акыл Айтбаев, Максат Кунакунов, Эртай Исаков, Өмүрбек Субаналиевди каралаган билдирүүлөрдү жазып таратып жатты. Гүлнуранын башка аккаунттардан айырмасы шайлоодо жеңишке жетип, кийин добуш сатып алууга айыпталып, жеңиши жокко чыгарылган талапкер Дамира Ниязалиевага колдоо көрсөткөн. Кемпир-абад иши башталган учурда, тактап айтканда, өткөн жылдын ноябрында пайда болгон аккаунттардын бири Руслан Акылбеков. Ал дагы башында Гүлнура Эрмековага окшоп, кемпир-абад суу сактагычынын жеринин Өзбекстанга берилүүсүнө каршы чыккан депутаттарды жана саясатчыларды бутага алган. Кийин Азаттык, Клуб, Кактус, Политклиника сыяктуу көз карандысыз медиаларга, алардын жетекчи жана кызматкерлерине чабуул жасай баштаган. Ошондой эле мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматованы, кийин активист Тилекмат Куреновду каралоо өнөктүгүнө дагы катышкан. Май айындагы шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө талапкерлер Равшан Жээнбеков, Акыл Айтбаев, Эртай Исаков, Максат Кунакунов жана Өмүрбек Субаналиевге каршы билдирүүлөрдү жазып таратып жатты. Баса, Руслан Акылбековдун башкы бетиндеги сүрөттү мемдерди жасаган сайттан казак жигиттери деген ачкыч сөз менен табууга болот. Гүлнура Эрмекова, Руслан Акылбеков менен бир убакта пайда болгон дагы бир активдүү фейк аккаунт бар. Ал өзүн Дамира Майлиева деп атайт. Башкы сүрөт катары туубалык кыздын сүрөтүн колдонуп келген. Бирок бир айдан ашыгыраак убакыт мурун Дамиранын жашоосунда чоң өзгөрүүлөр болуп, Жаныш Калысбековго айланып калган. Муну клубдогу кесиптештерибиз айтып беришкен эле. Таанышып алгыла. Бул аккаунт өзүн Жаныш Калысбеков деп атап алган. Жакында эле анын жашоосунда чоң өзгөрүү болду. Мурда ал Дамира Майлиеванын ысымын алып жүрчү. Андан көп өтпөй ал кайра Дамира Майлиева болуп алды. Дамира жогоруда саналып өткөн кесиптештеринен көп деле айырмаланбайт. Ал дагы башында кемпир-абад суу сактагычынын жеринин Өзбекстанга берилүүсүнө каршы чыккан депутаттар Адыхан Мадумаров, Чыңгыз Айдарбековго каршы иштеген. Кийин Азаттык, Клуб, Кактус, Политклиника медиаларын, иликтөөчү журналист Болот Темировду каралаган билдирүүлөрдү бөлүшө баштаган. Май айындагы шайлоо өнөктүгү учурунда талапкерлер Равшан Жээнбеков менен Өмүрбек Субаналиевге каршы өгүт жүргүзгөн. Бул Тилек Исмаилов. Тилектин жашоосунда дагы Дамираныкына окшоп бир айча убакыт мурун чоң өзгөрүү болду. Себеби ал Азат Азаматовичтен Тилек Исмаиловго айланды. Азыр Тилектин баракчасынын башкы бетинде жүзү көрүнбөгөн жигиттин сүрөтү турат. Ал буга чейин бурятиялык Виталий Раднаевдин сүрөтүн колдонуп келген. Мурдагы Азат же азыркы Тилек Facebook'та ушул жылдын февралында пайда болгон. Ал башка кесиптештеринен айырмаланып, билдирүүлөрүн көбүнчө орус тилинде жазат. Бирок бутага алган объектилери ошол эле саясатчылар Равшан Жээнбеков, Адахан Мадумаров, мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова, Политклиника, Азаттык, Клуб, Кактус медиалары. Ал эми Ленин районундагы шайлоонун алдында башка кесиптештери сыяктуу эле талапкерлер Өмүрбек Субаналиев, Илгиз Шаменов, Эртай Исаков, Максат Кунакунов, Равшан Жээнбеков, Акыл Айтбаевди каралоо менен алек болду. Өзүңүз байкагандай эле жогоруда сөз болгон аккаунттарды бириктирип турган нерселер алардын өздүгүн тастыктай турчу эч кандай маалымат жок. Башка адамдардын сүрөттөрүн же жаныбарлардын, табияттын же башка абстрактуу сүрөттөрдү колдонушат.
Бардыгы бир эле убакта кайсы бир адам же маселе жөнүндө билдирүүлөрдү жазып, жапырт таратышат. Билдирүүлөрүндө көпчүлүк учурда кастык тилин колдонушат. Алардын бутасы негизинен көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттары, алардын кызматкерлери, эркин журналисттер, жарандык активисттер жана оппозициячыл маанайдагы саясатчылар. Фейк аккаунттардагы реалдуу колдонуучулардай эле бири-бирине катталып, постторун бөлүшүп, комментарий калтырышат. Алар бири-биринин билдирүүсүн бир аз өзгөртүп, же өзгөртпөй деле өздөрүнүн баракчасына жана түрдүү тайпаларга бөлүшүшөт. Эгер сиз социалдык тармактарда ушул сыяктуу кыймыл-аракеттерди байкаган болсоңуз, билдирүүлөрдү таратып жаткан аккаунттарын текшерип чыгыңыз. Эгер аккаунттун фейк болуу ыктымалдуулугу болсо, баракчанын жогору жагындагы 3 чекити басып, анын фейк экени тууралуу арыз калтырсаңыз болот. Социалдык тармактарда маалымат алууда авайлап, фейк аккаунттар аркылуу коомдо жасалма маанай жаратууга аракет кылгандардын кайрымагына илинип калуудан сак болуңуз. Сиз Политклиника медиасын детектор берүүсүн көрдүңүз. Биздин ишмердүүлүгүбүздү колдогуңуз келсе, жогорудагы QR код аркылуу кирип, өз салымыңызды кошсоңуз болот. Кайрадан амандашканча саламатта болуңуз.